Азыркы учурда бүткүл өлкө аймагында мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай үчүн насыя алууга 45 миңден ашуун жарандар арыз берген. Жана бул расмий түрдө гана катталгандар. Ал эми өлкө аймагы боюнча турак жайга ээ болууну каалагандардын саны мындан дагы көп экени белгилүү. Улуттук биринчи каналдын эфиринде биринчи студия программасы жана мен Самат Айсипов алып баруудамын. Биз түз эфирдебиз жана алдыдагы 50 мүнөттө биз мамлекеттик ипотекалык компания анын ишмердиги жана турак жай менен жарандарды камсыз кылуу темасын талкууламакчыбыз. Анда эмесе алгач биздин программанын биринчи бөлүгүнүн коноктору менен тааныштырып өтсөм, бизде бүгүн конокто мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Таалай Амантур Өмүров жана ушул эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын сатуу бөлүмүнүн башчысы Таалай Оморов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердиги деги эле жарандарды мамлекеттик жеңилдетилген ипотека менен камсыз кылуу темасын бекеринен көтөргөн жокпуз. Анткени мына азыркы учурда баардыгына эле белгилүү болгондой, ушул батирден батир издеп өздөрүнүн жеке турак жайы жок, ошого жетпей жаткан мүмкүнчүлүктөрү чакталуу болуп жаткан жарандарыбыздын ушундай миңдеп саналып, бул маселенин көп жылдан бери көйгөй болуп келатканы жашыруун эмес. Андыктан мына ушул бир нече суроолорго ушул жааттагы бүгүн атайын биз адистерден жооп алабыз. Анда эмесе биз азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул мамлекеттик ипотекалык компаниядан жакын арада эле батир алган бир каарманыбыз тууралуу видео сюжет даярдадык эле. Мына ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду баштасак. Бюджеттик тармакта 10 жылдан ашуун эмгектенип келген Кыялбек Бакчиев көптөн берки кыялы орундалып, Борбор кала Бишкектен өзүнүн турак жайына ээ болду. Анын үй алуусуна себепкер болгон мамлекеттик ипотекалык компаниясына келип ыраазычылыгын дагы билдирди. Ал ипотекага үй алуу аракети өткөн жылдын ноябрь айларында баштаган. Онлайн толтурдук, телефондо биринчи кадам. Андан кийин экинчиси ошо одобрение келди ГИКтен. Мамлекеттик ипотекалык компания одобрение келгенде банкка эле очередке турдук. Мунун баары ноябрда болгон да. Ноябрда толтургам. Былтыр ноябрда толтургам, февралда одобрение ГИКтен келди. Анан банкка барып турдук. Ошо анан июлдун 22-синде бүттү да. Азыр жаңы сатып алган батиринде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыялбектин айтымында арыз тапшыруу, кезекке туруу сыяктуу иштер ага көп деле кыйынчылык жараткан жок. Баштапкы 10% төлөм колунда даяр болчу. Андан сырткары үйдөн келинчеги экөө тең иштегендиктен өздөрү каалаган суммадагы ипотекалык насыя алууга айлык маяналары төп келди. 3 комнаталуу алдык. 4% менен первоначальный взнос бар. Ошо үйдүн баасы 4 миллион 200 миң болду. Өзүбүз 750 миңдей бердик. Азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарды 4 багыт боюнча каржылап жатат. Анын ичинен бюджеттик тармактын кызматкерлерине ылайыкталган Менин уюм 2021-2026 программасы боюнча кезекке тургандардын саны арбын. Ал эми үстөк пайыздар алгач 14%дан башталса, азыркы күндө ал 6-4%га чейин түштү. Өзүңүздөр билгендей, мурда биз башында ипотекалык насыяларды жылдык пайыздык чейин 14%дан берип баштаганбыз. Ал эми бүгүнкү күндө биз бюджеттик тармактардан иштеген жарандарга 4%дан, ал эми калган категорияда жарандарга 8%дан берип атабыз да. Бул деген аябай эле жакшы. Маселен, биз бүгүнкү күндө 4 негизги багыт менен ипотекалык насыяларды берип жатабыз. Бюджеттик тармактарда иштегендерге льготная ипотека деп биз жылдык пайыздык чейин 4%дан 25 жылга берип атабыз. Баштапкы төлөмү 10%. Эгерде баштапкы төлөмү жок болуп кала турган болсо, анда кошумча күрөө турак жай коюлушу шарт болот. Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталына кезекке тургандардын саны 43 миңден ашты. Ал эми мекеме жылына 2 миңге жакын үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылууда. Бул көрсөткүчтө жогорулатуу максаты бар.
башка мамлекеттерге салыштырып айта турган болсок, мисалы социалдык норма деп, бул Бириккен Улуттар Уюмунун ушул социалдык турак жайга болгон социалдык норма деген көрсөткүч бар да. Бул социалдык көрсөткүч бир жаранга 30 квадрат метр туура келиш керек. Ал эми Кыргызстандын шартында бир жаранга 12-13 квадрат метр гана туура келет да. Мына өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр, биз жарымыны дагы мындай камсыздай албай атабыз да. Ошондуктан элдердин арасында, жарандардын арасында турак жайга болгон муктаждык аябай жогорку деңгээлде. Ушуга байланыштуу биз учурда компания өзү курулуш иштерин баштоонун алдында турат. Учурда ушул уруксат алуу, эми курулуш иштер бул оңой иш эмес. Атайын уруксат кагаздарын алыш керек, андан сырткары жер болуш керек. Ошол азыр проекттин үстүндө биздин адистер иштеп атат. Учурда жарандар компаниядан 4 багыт боюнча ипотека алышса болот. Алар жеңилдетилген ипотека багыты боюнча, арзан ипотека, ислам каржылоо принциптери багыты боюнча жана өлкөнүн аймактарында жеңилдетилген ипотека багыты боюнча. Бирок азырынча бөлүнгөн каражат бардык арыз ээлерине турак жай менен камсыз кылууга жетпейт. Жумуштар этап менен жүргүзүлмөкчү. Биз программабызды улантабыз. Анда мен алгач эле суроодон баштасам. Студиябызга кош келдиңиздер. Мына биз жогоруда ушул сюжетте көрүп өткөндөй, каарманыбыз ушул өткөн жылдын ноябрь айында арыз тапшырып, ушул жылдын август айында ушу батирге ээ болгонун айтып жатат. Негизи эле мамлекеттик ипотекалык компанияга ушул алгач түшүндүрүп берсеңиздер, арыз тапшырган күндөн баштап ошол канча мөөнөттүн аралыгында кандай процедуралар өтүш керек, анан канча убакытта, мына азыркы каарманыбыз бир 8 айдын ичинде үйлүү болгон экен. Бардык эле ушундайбы, же андан кыска мөөнөттө ээ болуп калышы мүмкүнбү, же дагы да убакыттар узарып кетеби? Ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга арыз тапшыруудан ошол үй алууга чейинки процедураны айтып берсеңиздер. Баштап кетели. Бүгүнкү күндө арыздардын бардыгы электрондук түрдө мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайты аркылуу тапшырылат. Эч кандай кагаз түрүндө документтер, справкалар чогултуп кереги жок. Кандайдыр бир башка бир мекемелердин офисине барып кажети жок. Бардыгы электрондук түрдө телефондон же компьютерден толтуруп койсо болот. Арыз толугу менен толтурулгандан кийин компанияга текшерүүгө түшөт. Текшерүүгө түшкөн күндөн баштап арыздардын кароо мөөнөтү ошо арыздардын санына жараша болот. Эгерде арыздар көп түшсө, бир аз көбүрөөк мөөнөт каралат. Анткени эгерде азыраак түшсө, азыраак каралат. Орточо эсеп менен 1 айдан 2-3 айга чейин убакыт кетет. Анткени ар бир арыз 3 жолу текшерилет. 3 жолу текшерилет. Биз башка мамлекеттик органдардын электрондук базасы менен түздөн-түз кошулганбыз. Паспорттук маалымат, үй бүлөлүк абалды текшере алабыз. Ошондой эле турак жай бар же жоктугун текшере алабыз бүт аймак боюнча. Андан кийин ишмердүүлүгү боюнча, стажы боюнча да маалыматты социалдык фонддон жана салык кызматынан алабыз. Ошол текшерүүдөн өткөндөн кийин, эгерде талаптарга бүт туура келсе, тизмеге кирет. Ал эми тизмеге киргенден кийин жарандар банктарга кайрылат. Ошо сиздерге 2-3 ай убакыт талап кылынат, ушул иштер. Андан кийин жарандар биздин өнөктөш банктарга ипотека алууга кайрылат. Качан кайрылыш керек экен, убакытты жарандар өздөрү тандайт. Жана банкты да өздөрү тандашат. Бизде 3 өнөктөш банк бар. Бул бюджеттик мекемелерге кредит берген. Айыл банк, РСК банк, ошондой эле Бакай банк. Жарандар биринчиден 3 банкка барып консультация алышат, анан өзүнө ыңгайлуу болгон банкка барып кезекке турат. Мен жана сөзүмдө белгилеп өтпөдүм, ошол 45 миңден ашуун жаран азыр арыз берген. Негизи бул күнүнө же болбосо жумасына канча адам арыз берип атат, анан канча убакытта ошону карап бүтүп атасыңар? Ошону белгилеп кетели. 45 миң жаран арыздын ичинен 15 миңи бүгүнкү күндө толук текшерилип бүткөн, 5 миңи текшерүүдө. Ал эми калган жарандар арыздарын толук толтурган эмес. Алар арыздары электрондук арызда толук толтуруш керек. Мисалы, бир айда бизге орточо эсеп менен 1200-1300 электрондук арыз келип түшөт. Арыздар күнүнө үзгүлтүксүз текшерет. Болгону 3 этаптуу текшерүү болгондуктан бир аз убакыт кетет ага. Эми Талай Оморов, мамлекеттик ипотекалык компаниянын сатуу бөлүмүнүн башчысы. Сиз ушул учурга чейинки ошол мамлекеттик ипотекадан батирлүү болгон жарандардын саны боюнча бизге статистикалык маалыматтарды айтып берсеңиз. Статистикалык маалымат боюнча азыркы учурда бизде
жаңы программа мен үйім 2021-2022 боюнча айтып кетсек, азыркы учурда 1897 жарандар ошо үйлүү болушту. Жалпы суммасы 4,4 миллиард сомго. Эми ушул жылды эсептесек 2022 биз 1165 ипотекалык насыя берилди. 2,8 миллиард сомго чейин. Эгерде бүт биринчи программа арзан турак жай 2015-2020 алсак, ошо кошуп кетсек, бүт Кыргызстан боюнча, бүт аймактарды кошсо 7727 жаран үйлүү болушту. Жалпы суммасы 11 миллиард сомго чейин. Мына ушул биз программага даярданып атканда мындай талдап көрдүк, ошол көп жарандардын мындай арыз кайрылуулары же болбосо нааразычылыктары дейбизби, ушул айлык маянасынын баягы жетпей атканы да, ошо банкка барганда айлык маянасы жетпей, ушул айлык маяна маселеси сиздерде да текшерилет да, сиз берилген. Ушул нерсеге кандай бир мамиле кыласыздар? Bundan murунку программа арзан турак жай 2015-2020 программанын талаптары жаңы башталганда жылдык пайыз 12-14 болчу. Кредиттин мөөнөтү 15 жылга чейин. Ошол программа бүтүп аткан учурда жылдык пайыз 6-7-8 болгон, мөөнөт 15 жылга чейин. Ал программа боюнча кредиттин орточо суммасы 1 миллион 100 миң сом болчу. Бүгүнкү күндө менин үйүм 2021-2026 программанын алкагында ипотекалык кредиттин шарттары абдан жеңилдетилди. Бюджеттик мекеменин кызматкерлери жылдык 4% менен 25 жылга чейин алышып атат. Ошол учурда кредиттин орточо суммасы 2 миллион 800 миң сомго чейин көтөрүлдү. Демек 2,5 эсе көтөрүлүп атат кредиттин суммасы. Эгерде мурда мисалы жарандар бир айлык менен орточо эсеп менен бир айлыгы менен миллион алып атса, алар бүгүнкү күндө 2,5 эсе көп сумманы алып атат. Бүгүнкү күндө биздин статистика боюнча банктарда киреше боюнча отказ болуп аткан жок да. Киреше боюнча баардыгы жеткиликтүү болуп атат. Болгону банктарда бербей койгонун себеби бул начар кредиттик тарых. Ушул мына жанагы пайыз демекчи 14%дан башталып жыл сайын түшүп келатпайбы? Анан жарандарда мына көп суроо менен кайрылып атышат. Бул дагы да түшөбү? Негизи чеги кайсы бул процент? Бул ушу программада белгиленген, болсо мурдагы берилген ипотекалык насыяларды ушундагы 4%га чейин ошо пайызын төмөндөтүү. Болсо биз мурдагы жылы иш-чараларды баштаганбыз. Азыркы учурда пайыздарды уже мурун алган ипотекалык насыялардын пайыздарын 4-6%га чейин түшүрдүк. Эми баарын тең 4%га чейин түшүрүү деген талап коюлган. Ушул талаптарды биз ушу мамлекеттик ипотекалык компаниянын финансылык абалына карата биз жылдан түшүрөбүз, жылдан түшүрөбүз да. Ушул каржылоо маселесине токтолсок, быйыл канча каражат бөлүндү? Анан ушул жыл соңуна чейин канча бөлүнгөн? Мына азыркы учурга чейин 1200дөн ашык үй бүлө ээ болуптур. Жылдын аягына чейин дагы канча киши ала алат? Болсо орточо эсеп менен биз ушул жылга 8,5 миллиард сом каралган мамлекеттик ипотекалык компанияга. Азыркы учурда 2 миллиард 800 миллион сом каржыланган. Жакынкы арада дагы ушул жылга орточо эсеп менен ошо 3 миллиард сом дагы кошумча берилет. Ошондуктан биз каржылоону ай сайын
берип турабыз да. Азыр каржылоо токтобой тиги ай сайын берилип турат да. Кезектер жылып турат. Биз ай сайын банктарга тиги списоктарды жөнөтөбүз, тизмелерди жөнөтөбүз. Тиги кезек боюнча, ошол кезек боюнча банктардын адистери СМС рассылка болот. СМС рассылка тиги жарандар СМС рассылка алгандан кийин банкка кайрылып, документтерин тапшырып, ошол каржыланат да. 8,5 миллиард деп айтып өттүңүз, ушу жыл соңуна чейин берилеби? Жыл соңуна чейин деп биз пландаштырып атабыз, бирок азыркы учурда болсо республикалык бюджет каралган, бирок ушул суммасы орточо эсеп менен ушул жылдын аягына чейин биз дагы 3 миллиард сом деп алабыз деп ошол орточо эсеп менен ушундай финанс министрлик менен сүйлөшкөнбүз да. Мантур мырза, мына азыр жарандардын көбү эле ушул түшүнбөй дагы окшойт. Мына баардыгына эле 4%дан берилет деп. Бул жерде сиздерден негизги мына 4 багыт менен азыр каржылап жаткан экенсиздер. Ошол багыттар тууралуу жарандарга түшүндүрмө берип кетсеңиз, ким ошол 4%дан ала алат, ким 8%дан, ошол аймактарга бөлүнгөн квоталар тууралуу түшүндүрмө берсеңиз. Белгилеп кетели, бизде бир аз 4 багыт эмес, 2 багыт, бирок продукт деп калгандары ипотекалык кредиттөөнүн продукттары 4 бар. А негизи 2 багыт. Бул жеңилдетилген ипотека бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар үчүн, анан арзан ипотека бардык жарандар үчүн. Арзан ипотека багыты боюнча пайыздык чени жылдык 8%, мөөнөтү 25 жылга чейин. Кредиттер өлкө боюнча берилет. Ар бир райондо, ар бир областта кредит жарандарга жеткилүү. Ал эми региондор боюнча барыңарга белгилүү болгондой, турак жайга эң жогорку суроо талаптар бул Бишкек жана Ош шаарларында. Андыктан ушул 2 шаардан арыздар көп түшүп, ошо берилген кредиттердин санынын көпчүлүгү ушу 2 шаарга болуп атат. Бирок Кыргызстан аймактарында өнүктүрүш керек. Ошол үчүн ипотекалык кредитти баардыгына бирдей жеткиликтүү кылыш үчүн аймактарга бүгүнкү күндө биз өзүнчө тизмени түзүп, өзүнчө кезек менен берип атабыз. 2 жума мурун 140 жарандын тизмесин жөнөттүк банктарга, ар бир областтан 20 кишиден. Бишкек жана Ош шаарлар буга кирбейт. Ал эми жана кредиттердин түрлөрү боюнча продукт. Мисалы, ошол эле жеңилдетилген ипотеканын ичинде кредиттин 2 түрү бар. Бирөө даяр турак жай сатып алуу, жарандарга банктан каражат берилет, алар рыноктон өздөрүнө жаккан турак жай танып сатып алат. Экинчиси жеке турак жайды куруу. Эгерде жарандарда турак жай курууга жер тилкеси бар болсо, банк турак жай салганга каражат берилет. Эгерде бүтпөгөн үй болсо да, турак жайды бүтүргөнгө каражат берилет. Ошондой эле ислам каржылоо принциптери боюнча турак жай каржылоосу каралган бизде. Андан сырткары дагы бир механизм бар. Кийин сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижаралык турак жай деген. Бул ижаралык турак жайда банктардын катышуусу жок. Турак жай түздөн түз гиктен жарандарга узак мөөнөттүү ижарага берилет. Ижаранын мөөнөтү бүткөндөн кийин, каражаттын баары төлөнгөндөн кийин турак жайды биз жарандарга өткөрүп беребиз жеке менчигинен. Ama баштапкы пайыз боюнча сиз жооп бересизби? Баштапкы 10%дык ошол төлөмү канча болот? Анан ошол бардык эле жарандар ошол мындай мүмкүнчүлүгү барбы деген, мына арыз даттанууларында көп ушул болуп атпайбы? Ошо белгилей кетсек, тиги мурунку программа боюнча баштапкы төгүм бул болсо пайыздык чен менен тиешелүү болчу 10-дон 30%га чейин. Азыркы учурда жаңы программа боюнча баштапкы төгүм 1 эле болгон, анан пайыз 1 эле коюлган. Азыркы учурда ошо бюджеттик тармактарда иштеген, мамлекеттик тармактарда иштеген жарандарга ошо 4% менен
ошо баштапкы төгүм үйдүн баасынан 10% түзөт. Эгерде тиги бардык жарандар тиги ошо белгилеп кетти, 8% менен берилип атса, баштапкы төгүм 20% болот. 20% үйдүн баасынан 20% болот. Анан дагы бир ошо жеңилдик программада коюлган. Бул болсо, эгерде баштапкы төгүмү жок болсо, дагы кошумча күрөө койсо болот да, баштапкы төгүмдүн ордуна. Акчалай түрүм эмес, бул ошо кошумча күрөө, бул батир же жертам болот да. Андан сырткары биз дагы азыр ошо социалдык фонд менен биз долбоорду иштеп чыкканбыз. Бул болсо эгерде мамлекеттик топтоо, пенсиялык топтоо фондунан каражаты топтолсо, ошонун суммасы 50 миң сомдон жогору болсо, ошол баштапкы ипотекалык насыя алуу учурда баштапкы төгүмгө колдонсо болот, же мурун ипотекалык насыя алса, ошол ипотекалык насыянын алдын ала төлөө боюнча ошо колдонсо болот. Ушуга катар эле мына айлык маянасы, ошол насыя алууда айлык маянасы жетпей калган жарандар көп, ошол даттануулар менен дагы кайрылгандар. Анан ушул мамлекеттик ипотекалык компанияда атайын бир программа барбы? Мында сиздин айлыгыңыз момча болсо, мисалы 20 миң сомго жетпесе, сиз насыя ала албайсыз деген бир чектөө. Ушул жарандарды жөн эле арыз бердирте бербестен, мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы аз да азыркы күндө. Сиздин айлыгыңыз момчага жетпесе, ала албайсыз деп, алардын да үмүткер кылбай, дароо эле мындай түшүндүрүп айтып коюуга болобу? Мисалы 45 миң жарандын да канчасын мисалы айлыгы жетпей ала албай калышы мүмкүн насыянычы? Муну болсо биз так айта албайбыз. Айлык мындай болуш керек. Бул болсо ошо кредиттин суммасына ылайыктуу. Мисалы тиги аймактарда, ошо региондордо турак жайдын баасы Бишкекке карата төмөн. Эгерде мисалы 500 миң сом алса, 500 миң сом алса, ошо тиги айлык маянасы ошо жогору болбош керек. Ошо Бишкекке карата, Бишкекте турак жайлардын баасы тиги аймактарга караганда ошо жогору болуп атат. Ошондуктан азыр ошо максималдуу суммасы 4 миллион сом кредит алса, жылдык дейм, тиги ай сайын төлөмү орточо 21 миң сом болот да. 21 миң сом. Ошо айлык маянасы болсо жалгыз жарандын айлык маянасы эсептелбейт. Банкка тапшыргандан кийин болсо жалпы үй бүлөнүн кирешелерин чогуу эсептеп, ошон андан кийин ошо банк чечим чыгарат да. Демек баардык эсептер жүргүзүлгөндөн кийин гана белгилүү болот. Ошо белгилүү болот. Алдын ала жарандардын айлык маянасы ошондон кем эмес болуш керек деген биз айта албайбыз. Болсо ошо ар бир случай индивидуальный болуп калат да. Амантур мырза, мына сиздер ушул жарым жылда бир 3 миллиардка жакын сом, анан 1 миңден ашык үй бүлөнү камсыз кылдыңыздар. Бирок кезекте тургандар, арыз бергендердин саны күн санап көбөйүп жатат. Ушул маселени дагы кантип жеңилдетебиз, кантип ушул мамлекеттик ипотеканы мындай көп жарандарга жетиш үчүн кандай аракеттер болуп атат азыркы күндө? Азыркы учурда болсо биз ошо ипотекалык насыя боюнча баштаганбыз. Азыркы учурда биз ошо жаңы программада дагы бир багыт коюлган. Бул болсо ошо турак жайларды куруу боюнча эң негизги маселе эмне үчүн тиги жеткиликтүү болбой атат деп азыркы Бишкекте айтсак болот, жеткиликтүү болбой атат. Бул болсо үйдүн баасы, ошо турак жайдын баасы өтө жогору болуп атат. Ошону жеткиликтүү кылыш үчүн ошо мамлекеттик ипотекалык компания түздөн түз ошо турак жайларды курууга биз ишке ашырабыз. Буну азыркы учурда бүт региондор боюнча
бүтүн Бишкек шаарындагы жер тилкелерин белгиленген. Орточо эсеп менен азыркы учурда 300 гектар белгиленген. Ошого азыр биз 2 механизм аркылуу алып барабыз. Болсо биз биринчи механизм болсо мамлекеттик курулуш архитектура агенттиги менен Гострой аркылуу иштейбиз. Болсо биз финансовый заказчик болобуз. Гострой болсо единый заказчик болот. Ошол мамлекеттик жер тилкелеринде ошол уйгурабыз. Болсо себестоимости кичине төмөн болот. Тиги рынокко караганда бул эмне үчүн болсо тиги жердин баасы, так скажем, үйдүн баасына кирбейт да. Экинчи механизм болсо тиги азыр инвесторлор менен дагы иштеп атабыз. Эгерде мамлекеттик ипотекалык компания азыр республикалык бюджеттен каржыланып атат, бирок биз инвесторлорду да каражаттарын тартуу иш-чаралары жүргүзүп атабыз. Азыр биз ошо эгерде биздин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жер тилкеси болсо, ошол жака үйдү куруу боюнча, ошол инвестордун каражатына үй куруу боюнча деп ушундай механизм коюп атабыз. Ушул багыттар ошол үйдүн баасын кичине төмөндөтөт, ошондуктан кичине турак жай алуу жеткиликтүү болот да. Сиздерге чоң рахмат. Анда биздин программабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыгып калды. Бул темага дагы да биз кайрылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программанын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Азыр биз кыска видео роликке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Андан кийин бизде ошол Айыл банк акционердик коомунун өкүлдөрү жана социалдык фонддон дагы бизге адистер келишти. Алар болсо ушул мамлекеттик ипотека алуудагы мына ушул мекемелердин ролу тууралуу бизге айтып беришет. Анда эмесе кыска видео ролик, андан кийин биз талкуубузду улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания өкмөттүк турак жай программасына катышуу үчүн арыз берүүнүн жаңы электрондук процессин ишке киргизүү жөнүндө маалымдайт. Бул жарандардын убакытын жана чыгымдардын үнөмдөөчү, ыкчам, ыңгайлуу жана ачык процесс. Компаниянын 3W-чекит Geek-чекит KG сайты аркылуу катталып, арыз берсе болот. Баштапкы каттоодон өткөндөн кийин сизге жеке кабинет ачылат. Жеке кабинетте маалыматтын баарын толтургандан кийин арызды жөнөтүү үчүн сиз идентификациялоо процедурасынан өтүп, өзүңүздүн жана жубайыңыздын жеке маалыматын иштетүүгө макулдук берүү зарыл. Идентификациялоо процедурасынан өтүүнүн жана жеке маалыматты иштетүүгө макулдукту берүүнүн эки жолу бар. Жашаган жериңиз боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрация жана коммерциялык банктар аркылуу, уюлдук операторлордун жана коммерциялык банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу. Жеке маалыматты иштетүүгө макулдук коюлган талаптарга туура келүүсүн текшерүү үчүн мамлекеттик органдардан электрондук сурамдарды жүргүзүүгө керек. Мындан ары сизге маалыматтарды алуу үчүн кезектерге туруунун кажети жок. Жеке маалыматты иштетүүгө макулдук бергенден кийин мамлекеттик органдардан сурамдарды жүргүзүү үчүн акысын төлөө зарыл. Электрондук төлөм кызматтары аркылуу төлөсө болот. Каттоо боюнча суроолоруңуз болсо, Geek-чекит KG сайтына өтүңүз. Биз программабызды улантабыз. Мен программабыздын экинчи бөлүгүнүн конокторун тааныштырып кетсем, бизде Нарынбек Токтогулов Айыл банк ачык акционердик коомунун талдоо жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Муканбетов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Нарынбек мырза, анда алгачкы суроону сизден баштасак, мына азыркы буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү белгилеп кеткендей, жарандар арыз тапшыргандан кийин 2-3 айдан кийин алар карап, анан ошол арыз жактырылгандан кийин банкка жөнөтүлүп атат. Ошол жарандардын дагы көп суроосу, ошол жооп ала албай жаткан банкта ошол кандай процедуралардан өтөт, насыяны алганга чейинки процедураларды так талдап бизге түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул негизи буга чейин айтып кеткендей, биздин кесиптештер негизги ушу мамлекеттик ипотекалык компания өзү
кезекти өздөрү түзүшөт. Бизге кезек келгенден кийин бизге ушул кайсыл күнгө чейинки кардарларды карай берсеңер болот деп ошол маалыматты беришет. Ошол маалымат келгенден кийин биз ошол бизге жазылган баягы электрондук арыз келип түшкөн кардарлардын арыздарын карап, анан кийин биз өзүбүз кайсыл кардарларга биз беребиз десек, ошол кардарлар менен иштеп баштайбыз. Эгер мамлекеттик ипотека компаниядан каражаттар жетиштүү болсо, биз аны тез-тезден карап эле бир жуманын ичинде бергенге аракет кылып атабыз да. Бул жерден негизги маселе келип, ушул баягы каржылоо маселеси болуп тура алат да. Эгер каржылоо кенен болуп бат-бат келип турса, анда биз жактан мындай кармала турган эч кармалбай эле бат-бат берилет десем жаңылбайм. Азыркы учурда жагдай кандай каржылоо менен? Эми биз бүгүнкү күндө биздин кредиттик портфелибиз 3 миллиард 450 миллион сомдук кредиттик портфелибиз бар. Бул ушул именно жанагы мамлекеттик ипотекалык жанагы үйлөрдү сатып алганда биздин кардарларчы бул жерден 2600дөн ашык кардар сатып алган да. Быйыл 2022 жылда айтсак, быйыл 1 миллиард 400 миллион сомго биз уже кредит бердик. Ушул долбоор негизинде 569 кардар бизден үй сатып алам деп кредит алышты да. Жанагы мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылганда эле жарандардын көпчүлүк бөлүгү дагы ушул банктарга суроолору бар да, ушул жанагы текшерүү, айлык маяналарын текшерүү жана башка процедураларын көпкө созулуп кеткен, анан убагында үй таппай калса ошол артка жылып кайра кеткендери, ушул маселеге кандай маани салуу? Эми бул жерден биз баягы мамлекеттик ипотекалык компания менен чогуу иш алып барып атабыз. Жакында эле биз кошумча келишим түздүк мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен. Бул келишим ушул именно ушундай кырдаалдар болуп аткан үчүн, баягы үй таппай калып же баягы үйдү сатып алып атканда каражат жок болуп калып аткан кездер болуп калып атпайбы? Ошондой болбош үчүн азыр биз кардарлардын эгер үйдү табышса, биз Айылбанк өзүбүздүн акчанын эсебинен эле кредит бере беребиз, ипотеканычы. Анан кийин мамлекеттик ипотека компаниясы ошону айдын аягына чейин кайра бизге ошол биз берген акчабызды кайра бизге толуктап берип турат да. Бул эми ушул баягы батыраак жеңилдетүү түрү болуп эсептелип атат да. Жеңилдетели деген максатта болуп эсептелип атат. Батыраак кардарларга акчасын берип, үйлөрүн батыраак оформить этип алсын деген максат болуп атат. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе баягы айлык маянасы кандай жетиштүү эмеспи дегенде дагы бул жерден биз эми айлык маянасын эле карабайбыз. Бул жерден дагы кошумча киреше булактары барбы, анысын да карайбыз. Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде көбүнчө эле биздин адамдарыбыз дыйканчылык менен иштейт, мал чарбасы менен иштейт, кээ бири соода кылышы мүмкүн, үйүндө үй бүлөсүндөгүлөрчү. Ошонун баардык кирешелерин баарын санап туруп, анан кийин кредитти беребиз да. Жана ошо бизде мамлекеттик ипотекалык компаниянын адистери белгилеп кетпейди, ушул насыя алуучулардын тарыхы дагы бир өзүнчө суроо жаратып атат депчи. Эми Кыргызстанда азыр насыя албаган киши калбаса деле керек да. Көппү ушундай тарыхы начар болуп, анан насыя албай калган? Эми бирин экин бар, аны айтып кетишибиз керек. Андай учурлар кездешип атат. Анан эми сиздер дагы биздин баягы кардарларда туура түшүнүш керек. Бизде дагы өзүбүздүн кредитти берип аткан өзүбүздүн да мыйзамдарыбыз бар. Ал жерден биз да аларды дагы аттап кете албайт экенбиз. Ал жерде таза баягы кредиттик тарыхы жакшы болгон адамдарга беришибиз керек. Бул кредит деле бул ишеним да. Сиз бирөөгө кредитти ишенсеңиз, ошол кредит берет экенсиз. Ошон үчүн бул тарыхы таза болуш керек да. Анан ушундай кээ бир булганып калган адамдар кээде кестешип атат. Жеңишбек мырза, анда кийинки суроо сизге. Мына ушул жарандардагы мындай ушул социалдык фонддон дагы топтоо бөлүгүн ушул ипотекага колдонууга мүмкүн экенин мындай жакында эле билди окшойт. Азыркы учурда бул багытта жагдай кандай? Жарандар мындай активдүү колдонуп жатышабы? Канча суммага чейин ушу жарандарга мындай алса болот экен социалдык фонддон? Рахмат. Биринчиден ушул системанын өзүнүн иштешин кыскача түшүндүрүп кетейин. Анткени бул система пенсиялык системага бул компонент 2010 жылы гана киргизилген. Кошумча айлык акыдан 2% өлчөмүндө
мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна которула баштаган. 2%дан топтолгон каражат азыркы күндө ошол жана ипотекалык насыя алуучулардын эсебинде мына жогоруда биздин кесиптештерде айтып кетишти, мамлекеттик ипотекалык компания 50 миңден жогору болсо деп. Бул негизи бул сумма баягы банктын алгачкы төлөмүн жабуу максатында эсептелип чыккан сумма эле. Эгер жеке эсебинде 50 миңден ашык суммасы болсо, ипотекалык насыяны жапканга мурда уруксат берилген эле. Бул 2020-жылдан баштап кирген. 10-жылы киргенде топтолуп келген каражат 20-жылдан баштап ушул насыяга кошумча бериле баштаган. Негизи бул пенсиялык топтомо фонд болуп, максаттуу фонд болгондуктан пенсияга чыккан учурда гана алыш керек эле. Анан учурдун талабы экен, баягы ипотекалык насыяны алып аткандар, ооруларга дуушар болгондор, ушундай дагы категориялар кошулуп калгандыктан мамлекеттик пенсиялык топтоо каражаттарын социалдык фонддордон төлөп берүү жөнүндө эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилип, 2020-жылдан баштап биринчи төлөмдөрдү жапканга уруксат берилген, жаңы алып аткандарга. Мына быйылкы жылдын июнь айынан баштап мурда дагы насыя, ипотекалык насыя алгандарга уруксат берилип атат да. Бирок негизги шарты 50 миңден ашык өзүнүн жеке эсебинде топтоо фондунда каражаты болуш керек деген. Анткени андан төмөн болуп калса, биз ал каражатты которуп бере албайбыз. Ал бул банктын дагы талабында ошондой көрсөтүлгөн экен, баягы негизги суммаларды же болбосо пайызын жапканга ошол суммадан жогору болсо деп. Анан азыркы күндө мындай алуучулардын саны күндөп өсүп атат. Мына өзүңүздөр уктуңуздар, 45 миң адам арыз берди деп атат. Биз азыркы күндө буга чейин биринчи взносту жабыш үчүн, төлөмдөрдү жабыш үчүн 242 адам арыз берип алган. Ал эми мурун насыяга алган, ипотекалык насыя алгандардын саны азыркы күндө 866 адамга төлөнүп берилди. Жалпысынан мындан сырткары дагы мына өзгөртүү июнь айында кирди деп атам. Ошондон баштап жумушсуздук статусу барларга дагы, анткени алар каражаты жок үйдө отуруп калгандан кийин ошо топтомо фондунун каражатын 3 айдан ашпаган убакытка иш менен камсыз, расмий түрдө камсыз болбой калса, ошонусун алып пайдаланып турганга уруксат берилип атат. Ошол категориянын баарын кошуп эсептегенде басымдуу бөлүгү эми, конечно, ипотекалык насыяга алынып атат. 174 миллиондон ашык каражат ошо которуу жолу менен берилип атат банктарга. Айта кетүүчү нерсе, ушул жарандарыбызды туура түшүнүңүздөр деп айтат элек, анткени бул системада 64-жылдан кийин төрөлгөн эркек адамдар жана 69-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн жаш аял кишилер катышып атат. Ошондуктан бизге баары эле чалып атат. Мурда пенсияга чыккан адамдар деле, кээ бирөө 70-80ге чыгып калган аксакалдар да чалып атат, кредит алдык эле деп. Ипотекалык насыянын максаты бул турак жайдын жанагы төлөмдөрүн жабыш, пайыздык өлчөмдөрүн жабыш болуп атат. Ошондуктан баягы бекеринен эле убара болуп келип алгандар болуп атат. Бирок телефондон эфир аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошондуктан ушул жана көрсөтүлгөн датадан бери төрөлгөндөр, анан эмне үчүн ушул жаш курагы боюнча чектөө? Анткени биз ал системадан 10-жыл киргизгенде 2 жыл эсептеп көрсөк, булардын топтогон каражаттары, бул негизги фонддун максаты ошо инвестициялык киреше алып келиш керек да. Биз баалуу кагаздарга банктардын депозиттик счетторуна салып, кийин пенсияга чыккан куракка келгенде пенсиясына кошумча дагы бир төлөнүп бериле турган каражат болуш керек эле. Анан эсептеп көрсөк, ушул жашка чейинкилердики пенсия курагына келгенге чейин топтогон каражаты бир көрүнүктүү деңгээлде киреше алып келбейт экен да. Анан баягы салган акчасы кайра эле инфляция жеп коет экен. Ошондуктан бул системадан, жана айтып аткан датадан бери төрөлгөндөрдү, анткени алардыкы узагыраак мөөнөт болуп, инвестициялык кирешеси көбүрөөк топтолот экен. Ошондуктан жаш муундарга мүмкүнчүлүк берип, топтогонго каражаттарын мүмкүнчүлүк берилди. Мен жанагы 50 миң сом боюнча ошол социалдык тармактардан да окуп калдым. Колдонуучулар жазыптыр. Мен эмгек стажым 17 жыл, 20 жыл болсо дагы 50 миңге жетпептир деп. Демек 2010-жылдан кийин гана системага кирген бул компонент. Ошондуктан
баягы өзүңүздүн жеке эсебиңизден көчүрмө алып таанышып алсаңыз болот. Инвестициялык киреше менен азыркы күнгө канча экенин. Анткени андан кийин эле же болбосо банктарга барат да. Ошол жерден суротуулат, канча каражатыңыз бар. Анткени бул тараптан бизге сурам келет. Эгер ошондон ашыгыраак сумма болсо, которуу жолу менен гана колуна берилбейт бул акчалар. Ушуну кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз, жаран арызын жазды сиздерге, анан ошо баардык процедуралардан өткөндөн кийин мамлекеттик ипотекалык компания жана банк аркылуу гана сизге электронный эле түшөт. Бизге электрондук сурам келет. Биз эгер суммасын тастыктап бергизсек банктан, же болбосо калып калган суммасынын өлчөмүн тастыктап берет банк. Мисалы үчүн буга чейин насыя алган болсо, анын көпчүлүк бөлүгүн, басымдуу бөлүгүн жаап койгон болсо, калган суммадан ашпаган сумманы которуп беребиз. Анткени бул жеке эсебиндеги сумма пенсиялык жаш куракка келгенде төлөнүп бериш керек да. Азыркы күндө болгонун алып кетип калса, кайрадан иштеп баштаса, кайра топтоло берет да. Анан кийин пенсияга чыккан убакта топтомо компоненти инвестициялык кирешенин эсеби менен кийин төлөнүп берилет. Ошо 2010-жылдан бери 50 000 сом топтоо бөлүгүн чогултуу мүмкүнбү? Анын үчүн айлык маяна канча болуш керек? Айлык маяна бул жерде жакшы болуш керек да. Анткени өзүңүздөр деле эсептеп көрүңүздөр, эгер орточо айлык маянадан 2% эсептесеңер өтө эле аз сумма. Ошондуктан ортодон жогору алган айлыктардан которумдар жакшы болот да. Анан ал тез топтолуп 50 000ден ашыгыраак болсо, асты 100 000 андан көбүрөөк суммаларды которуп алып кеткен күндөр болуп атат. Ошондуктан айлыкка жараша экен да. Анткени биздин түздөн түз пенсиялык фонд дагы, пенсиялык топтоо фонддун каражаттары дагы ошол айлык маянага жараша болот да. Канчалык айлыгы жогору болсо, бизге которумдар ошончо көп болот. Демек, жарандар өздөрү деле мындай алдын ала эсептеп алса болот экен да, өзүнүн айлыгын, анын 2%-ын 2010-жылдан берки. Эми андай убарачылыктын деле кереги жок го дейм. Азыркы күндө биз мына калкты тейлөө борборлору аркылуу ошол жерде социалдык фонддун терезелери ачылган Бишкек шаарында. Жеке камсыздандырылган адамдын кабинет ачып алса болот. Бир жолу каттоодон өтүп, каалаган жаран. Анан ошол кабинети аркылуу сыр сөз менен кирип, өзүнүн жеке эсебиндеги маалыматты сурам жасаса, электрондук түрдө маалымат алса болот. Рахмат, биздин программабыз соңуна чыгып баратат. Соңку суроону сизге берейин, Нарымбек мырза. Негизи эле ошо жарандардын ошо насыяны кайтарымдуулугу канчалык деңгээлде, канча пайыз болуп атат азыркы учурда? Бул мамлекеттик ипотека алгандардын кайтарымдуулугу аябай жакшы. Мындайча айтканда, бирден, экиден төгө албай калган учурлар кездешет. Андай учур болот экен. Бирок мындайча айтканда 99% бизге кайтарымдуулугу 99% түшөт. Бул ошол насыянын узак мөөнөткө бөлүнгөнүн дагы таасир этип атса керек. Бул узак мөөнөткө бөлүнгөндүгү таасирин берип атат, пайызы төмөндүгү таасирин берип атат да. Азыркы учурда максималдуу суммасы канча насыянын жана минималдуу? Бул жерден азыр негизи ушул буга чейин айтып кетишпеди, эки түрү бар депчи. Бирөө жеткиликтүү кредит деп атабыз, жеңилдет, экинчиси жеңилдетилген депчи. Бул жерден 4 миллион жеңилдетилген, анан жеткиликтүүсү 5 миллионго чейин берсек болот да. Анан баягы суммасы ар биринин региондун баягы үйдүн сатып алышына жараша болот да. Кээ бир алыскы аймактарда үйлөр кичине арзан, ал жерден арзаныраак кредиттер кетет. Бишкектин тегереги Бишкекте болсо тилекке каршы кымбатыраак болот, ал жерде суммалар кичине кымбат, чоңураак болуп атат да. Жана сиз айтып өттүңүз, ушул банк өзүнүн эсебинен дагы каражат жок убакта берип атабыз деп, ошол нерселер кийин кандай жөнгө салынат? Биз баягы кээде мындай учурлар кездешип калып атпайбы? Баягы кардар үй табып, анан баягы үйдү барып алып, эртерээк оформить этип алайын десе, же мамлекеттик ипотекалык компанияда каражат жок болуп калган учур болуп атат. Анын үстүнө акыркы учурларды кездешип көрүп атасыздар, курс баягы биздин доллар, баардык эле кыймылсыз мүлктөрдүн баары эле бизде баягы доллар менен саналат да, курс кээде ойноп кетип атат да. Ошондой учур болбош үчүн баягы биз өзүбүздүн каражат менен эле баягы келишим түзөр менен берип коебуз да. Баягы ипотечный компанияны күтпөй элечи. Анткени кээде мындан бир 5-6 ай мурун көрүп атасыздар го, саат сайын курс өсүп кеткен учурлар болуп атты да. Ошон үчүн
Сиздерге анда ыраазычылык билдиребиз студиябызга келип биздин суроолорго жооп бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүнкү эфирде мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердиги жана жарандарды ушул арзан турак жай менен камсыз кылуу маселесин талкууладык. Биздин суроолорго мамлекеттик ипотекалык компаниянын, Айыл банктын жана социалдык фонддун адистери жооп беришти. Мен болсо сиздер менен кийинки эфирден кайра жолугушканча коштошом. Саламатта туруңуздар.